Аллага шүгүр, Кыргызстаныбыз тынч болсун. Аллах Таала Кыргызстанга чоң берген неамат бул эгемендүүлүк экен да. Мен баягыда бир окуяны кыскартып айтайынбы, ошо чечендер менен отуруп калдым деп баягы видеону чыгардым. Чечендер менен отуруп калдык, эми алар дагы билесиз го, баягы мындай только өйдөдөн ылдый түшүш кыйыныраак да аларгачы. Анан общепитке барып калсак, ушу 4 эле орун бар экен, башка орун жок. Анан можно сядем десем, давай отур. Анан откуда тигинде мындай сөз болуп, анан мы из Чечни, мы из Кыргызстана десем, айтат, Кыргызстан чо маленький страна да депчи. А ну-ка, өзүң баштадың дедим. Маленькая страна, но независимая страна. У нас есть свои горы, у нас свой есть страна, у нас свой есть паспорт, у нас свой есть президент депчи. Эми кандай болбосун, баягы азыр бир мамлекет түптөлөйүн десе, жер жүзүндө кызылдык деп жок да, карта жок да. Экономика жактан артта калып калсак мейли, калдык, бирок жетип алсак болот. Бирок азыр башка мамлекет, ошо күрттөр бар, мисалы башка дунгандар бар, уйгурлар бар. Эми аларды Аллах Таала жашоосуна ömür береке берсин. Бир туугандарыбыз го, Аллах Таала Куранда айтат, ыйман келтиргендер бар, бир тууган. Бирок 60 миллион ушундай населениясы бар, бирок түптөлөйүн десе мамлекет жок да. Өздөрүнүн тоосу жок, өздөрүнүн суусу жок, өздөрүнүн паспорту жок, мисалычы. Кыйын да. Ошон үчүн бул эгемендүүлүк түшүнгөн адам Алланын эң чоң неаматы экен да. Ошон үчүн ар бир биз балдарыбызга эгемендүүлүк эмне экенин, канчалык бизге бартуу экенин ошону биз үйрөтүш керекпиз да. Анан баягы туулган жердин топурак алтын дейт го, ушу тоолор дегенде Сүймөнкул байке менен да мамилебиз бар да. Анан Исхак Разаковдун историясын окуп калдым да. Алла сен таза болсоң, мен таза болсоң, коом таза болот деген сөзүн билебиз, бирок башка нерселерин билбейт экенбиз да. Канчалык мамлекетке кызмат кылган, канчалык кыргыз тилин өнүгүүдө, бирок баягы көрө албай бут тозуп, кыскасы аягы ушул Москвага айдалган экен да. Анан Москвада ушул жүрүп, Кыргызстанга канча, ушу Өзбекстандан дагы бир орун болсо берсеңер, кайта Кыргызстанга жакыныраак жашайын десе да уруксат берген эмес экен да. Анан кийин ошол Россияда иштеп жүргөндө ошо BBC'де кызынын интервьюсунан угуп калдым. Эльвира Разакова Исхаковна деген ошо кызын тоже картайып калыптыр, эми интервью берип айтып, анан Исхак Разаков жөнүндө сурап, кандай болуп, эмне болуп десе, анан ошо сөздөрдүн биринде айтат, Кыргызстанды сагынчу эле десечи. Албетте Кыргызстанды сагынчу дейт. Даже койгондо Кыргызстандын топурагын алып барып Москвага койгондо аралаштырып неме кылганбы? Анан доз айтып да, не обижайся, вот кандай болбосун, топурак аралашты, бул Кыргызстанда коюлгандай эле болду депчи. Один раз анан апам дейт, ошо эми орусча сүйлөйт экен, балкондо турган экен дейт атам. Он начал плакать дейт, ыйлап отурат дейт. Анан айттым дейт, атам, эмне болду сизге, жакшы элеби, тынч элеби десем, доча, горы не хватает. Кыргызстандан тоолор жетпей атат мага деп. Ошентип ыйлайт эле дейт. Канча бардык нерсе болсо да, кызым, тоолор жетпей атат мага. Кыргызстандын суусу, абасы жетпей атат депчи. Тоолор десе ошону эстеп кетпейм. Ушул Сүймөнкул байке айтты эле мага бир, ошо үйү тоо жакта карап турат экен да. Анан эртең менен турганда баягы тоону көрүп өзүмө бир дух алып алам деп Сүймөнкул байкенин айткан сөзү бар да. Аллах Таала жашоосунун ömүрүнө береке берсин. Баягы кыргыздын компаниясы өнүгө берсин, салымын кошо берсин иншалла. Ушундай биздин тоолорубуз бар, ушундай эмелерибиз бар. Аны эми башка жакка чыкканда билет экенсиң да. Эми баягы бийик имараттар кандай болсо дагы ал биздин бийик тоолорду алмаштыра албайт экен да. Ошон үчүн анандай Кыргызстанга келгенде тоону карап бир действительно чынында дух алып аласың да. Ушундай тоолорубузду, жерибизди, бейиште болгон жерибизди Аллах Таала сактасын. Дагы Кыргызстанда жакшы күндөрдө, жакшы түндөрдө жолукканга Аллах Таала насип этсин. Бейиште жолукканга насип этсин.